Азыркы учурда эркектер балдарын карабайт деп атасыз, 200 жыл мурда эркекти Кудай кандай жараткан болсо, азыр деле ошондой жаратып атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө эркектерди кандай жараткан болсо, Кудай биздин Кыргызстанда деле ошондой кылып жаратып атат. Мындай кыздар болгону bizde баягы аял ким, эркек ким, үй бүлө ким, бала ким, бул боюнча турмуштук тарбиянын жоктугу. Бизди жумушка тарбиялады, бирок турмушка тарбиябыз аз болуп калды да. Сен могу жумушту кылсаң бактылуу болосуң деди. Эркектин жумушун кылдык, мал караганды үйрөндүк, этмен чапканды үйрөндүк аялдар. Эркектерди деле жумушка тарбиялады, бирок турмушка тарбия бизде аз болуп калды. Чече албай моюнга алышыбыз керек. Каерде бизде аялга мындай мамиле кылуу керек деп, багуу керек деп, каерде үйрөттү эле. Керек болсо азыр өкүнүчтүүсү эркек адам балдарына баягы кийим алып берсе, аялына кийим алып берсе, кайнене, кайнежелер чыгабыз, сен ушуну кылдың деп, биз сүйүнүшүбүз керек да. О, азамат, сен бул жашоодо өзүңдүн милдеттериңди аткарып атасың. Кудайым сени колдосун деп биз ага сүйүнүшүбүз керек. Эми бул жерде мен кайнене, кайнежени жамандап кетейин деген жокмун. Тарбиянын аздыгы деп атам. Турмуш деген эмне, адам деген ким? Ошол тарбия жетишпейт да бизде. Эркек ата баласын сыйласын десек, анда биз балдарыбызга атасын сыйлаганды үйрөтүшүбүз керек экен да. Бала биздин курсагыбызда жатты, бизден баардык сезимдерди алды да. Эң биринчи авторитети апа, анан ата. Ааламда бала үчүн. Эгерде сиз атаң мындай, атаң тигиндей деп койсоңуз, бала атасын сыйлагысы келбей калат. Сиз кандай болсоңуз дагы, бала үчүн сиз авторитетсиз да, бала сизге ишенет. Анан атасына сый көзү менен карап, бала карабай калат, анан ушундай маселелер жарала берет. Мен аялдарды күнөөлөп турган жокмун, кыздар. Эми бактылуу болуу үчүн аракет кылышыбыз керек экен да, жашооңду гүлдөтүп алуу дагы, солутуп алуу да бизден. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген сөз бар. Эркектер деле өзгөрсө болбойбу дей турган болсок, эркектер өздөрүн акылдуу сезишет. Эгер эркек деле өзгөрсүн десеңиз, ал сиздин тандооңуз. Күтүү режимде тура бересиз. Эгерде сиз өзгөрсөңүз, күйөөгө керек нерсени берсеңиз, эркектин табиятын аялга байлап койду да. Эркектин билегине күчтү берди, аялдын тилине күчтү берди Кудайым. Ошол тилибизди туура пайдаланып, эркекти мактап, кичинекей бир самын көтөрүп келсе дагы мактап, картошка, пияз көтөрүп келсе деле мактап, ошентип атып эркекти биз өстүрүп алабыз, кыздар. Билим керек, үй бүлө жөнүндө дагы билим алышыбыз керек.